Барыңыздарга салам. Дүйнөлүк жаңылыктардан баштасак, Навальныйдын сотуна карата көчөлөр жабылды. Бүгүн россиялык саясатчы Алексей Навальныйдын иши сотто каралып, сот отуруму болуп жатканда Москва шаардык сотуна жакын бир нече көчөлөр таңкы саат 9:00 тартып жабылды. Сот отурумуна сот ишине тиешеси бар кишилер жана ММК өкүлдөрү гана киргизилген. Навальныйдын штабы буга чейин Москва шаар тургундарына кайрылып, оппозициячыл саясатчыны колдоп келаткандары үчүн ыраазычылык билдирип, элди сот имаратынын жанына келип, саясатчыны колдоп берүүсүн суранган. Бизде болсо элибиз жаңы өкмөт түзүмү кандай адамдардан түзүлөт деп кооптонуп турган кез. Интернет баракчаларда өкмөттү жаңы түзүмү жарыяланып, элдин талкуусуна алынды. Анда биринчи вице-премьер Артем Новиков, ал эми тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана саламаттыкты сактоо министри менен ички иштер министри мурдагыдай эле өз ордуларында экени жазылган. Бирок айыл чарба министри Тилек Токтогазиев эмес, Аскар Жаныбеков деп көрсөтүлгөн. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, маданият министри Кайрат Иманалиев, экономика жана финансы министри Улукбек Карымшаков, коргоо министри Талайбек Өмүралиев. Ал эми бул тизмеде вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева көрсөтүлгөн эмес. Эл камын ойлогон атка минерлер келип, өлкөбүз экономикалык туңгуюктан чыкса экен. Мамлекеттин карызы да жандык кашайтып турган кез. Кыргызстандын мамлекеттик карызын жабуу үчүн 37 миллиард 266 миллион сом жумшоо пландалып жатат. Аталган сумманын ичинен 21,6 миллиард сому тышкы карызды жабууга кетери, ал эми калган сумма ички карызга жумшалаары белгилүү болду. Бул туурасында мамлекеттин бекитилген бюджети боюнча маалыматта айтылат. Былтыр которулган акча 37,7 миллиард сом деп эсептелүүдө. Акыркы 10 жылдыкта төлөмдөр кескин өсө баштаган. 2012 жылы ал 10 миллиард сомдон 2016 жылы 20 миллиардга чейин өскөн. Эске салсак, мамлекеттик карыз $4,9 түтсө, алардын ичинен 4,2 миллиарды тыштан алган акча. Эл азыр өзүнүн арабасын өзү тартып келаткан кез. Эптеп турак жай куруп, үйлүү болгондору менен ага документ алуу, жол, таза суу маселеси чечилбей келет. Айткандай, бул боюнча эки вице-мэр эскертүү алышты. Бишкектен архитектура жана курулуш боюнча вице-мэри Азамат Сагындык уулу 1999 жылдан кийин курулган менчик үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча сунуш киргизип, тиешелүү документтерди сотко өткөрүш керек эле. Буга кошумча, буга эне багыш конушуна электр энергиясы жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу иши да тапшырылган. Ошондой эле аталган конушка шаардын транспорт боюнча вице-мэри Азиз Алымкулов жаңы каттам линиясын ачуу боюнча планын иштеп чыгуу тапшырмасын алган. Эки тапшырма тең өз учурунда аткарылбагандыктан аларга Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев ишиндеги кемчиликтер үчүн эки вице-мэрге эскертүү берди. Эмне дейбиз? Эң негизгиси ден соолукта болсун. Кошуна Казакстанда коронавируска каршы эмдөө башталды. Казакстандын башкы санитардык дарыгери Эрлан Киясовго Орусиялык Спутник В вакцинасы сайылды. Биринчилерден болуп, мугалимдер, дарыгерлер жана укук коргоо кызматкерлери эмдөөдөн өтмөкчү. Жыл аягына чейин казак бийлиги 6 миллион кишини эмдөөдөн өткөрмөкчү. Бул маалымат казак интернет булактарына жарыяланды. Эскерте кетсек, буга чейин батыштагы айрым окумуштуулар Россиядан жасалган бул Спутник В вакцинасын сындап, аталган вакцинанын клиникалык сыноосу жабык өткөнүн айтып чыгышкан. Алар эле эмес, айрым орус илимпоздору өздөрү да бул вакцинанын натыйжалуулугунан күмөн санап турушканы жарыяланган. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар. Ден соолукта болуңуздар.